Эми адамдарды билбей перерегистрация кылып албоо үчүн албетте бул эрежелерди сактаңыз жана ушул нерселерди мен айткан нерселерди жасаганга аракет кылыңыз. Адамды каттоодон мурун дайым адат кылып алыңыз, өзүңүзгө сураңыз. Мурун катталгансызбы фабеликке же жокпу деп сураңыз. Катталган болсо качан катталган сураңыз. Качан болчу? Акыркы жолу качан заказ кетирген болчуңуз деп сурайсыз. Жана эгерде күмөн саноо болсо, бул эгерде өз билбесе, акыркы жолу по-моему ушулайда же ушулайда деп билбей атса, сиз так санай албасаңыз, күмөн саноо бар болсо, анда базадан текшерип көрүш керек болот. База деген бул кимдин апысы бар болсо, ошол жерде база болот. Апы деген бул офис, ким офис кармап офис иштетсе, наставниктериңизден, директорлоруңуз аркылуу сурасаңыз болот. Ошол адамдардын базасы аркылуу текшерип жасалат. Качан катталган жана кандай катталган. Фамилия анчын кандай ат менен катталдың эле деп биринчи тактап сураңыз. Албетте өзүнүн аты менен катталган бекен же башка ат менен катталганбы? Өзүнүн аты менен катталган болсо, ошол аттан сурайсыз. Жана ошол өзү ал жерде катталган аты паспорт данныйбы же ал башка аттар, ошондо көрөсүз. Кайсы телефон менен катталдыңыз эле деп базадан текшерип көрөсүз. Ошондо катталган болсо, өчөлөк болсо чыгат. Эгерде базадан чыкпаса, анда скорее всего өчүп кеткен болушу мүмкүн. Бирок ошондо да так 100% өчүп кетиптир деп айтуу кыйын. Ошол себептен кимдир бирөө директор аркылуу, эгерде сиз директор боло элек болсоңуз, директор аркылуу бишкекке чалып текшерип көрүңүз. Эгерде катталган болсо, ошентип текшерип коюп, анан кийин каттаганыңыз туура болот. Өзүңүзгө утуш болот, сиз эртең жарым жыл убактыңыз текке кетип калбайт да. Чындап өчүп кеткен адамды сиз каттасаңыз боло берет. Бул мыйзам бузууга кирбейт. Менимче, авамдын мыйзамында бузууга кирбейт. Өзгөчө ал адам менен тиги наставниги иши да жок болсо, каттаган бойдон карабай койгон болсо, же каттаган бойдон ал менен иштешпесеч, анда негизи ал өчүп кеткен болсо, уже бул бизнесте жок экен да. Эгер ал уже иштебей калган болсо, мурункудай товар деле албай калган болсо, унутуп койгон болсо, анда бул туура эле ал адам уже компанияда жок болуп кеткен. Бул жогору жактан да сиз бирөөнүн адамын урдап алганга кирбейт бул. Анткени ал адам уже жок, уже ошол адамга тиешеси деле жок болуп калды. Бирок компания тарабынан сөзсүз өчүп кеткен болуш керек. Өчүп кеткенде гана каттасаңыз болот. Ошол себептен могул номерлерге чалып, директорлоруңуз аркылуу тактап билип алсаңыз болот. Ал үчүн фамилия атын так билишиңиз керек. Ошо катталганда отчествосы, телефон. Эгерде өзүнүн аты менен катталбаган болсо, сиз аны паспортный данный менен каттасаңыз боло берет. Бул мыйзам бузууга кирбейт. Демек, ал адам катталган эмес экен по факту. Бирок на всякий случай анын атасы, апасы эгерде мурун ошо башка ат менен катталган болсо, кимдин аты менен катталган билиңиз. Атасы, апасы, жакындар, бир туугандар, баласы, жолдошунун атынан, жакындардын атынан катталган болсо, анда сиз аны каттоого болбой калат. Проблемалар болуп калышы мүмкүн. 100% каттасаңыз болот же болбойт деп айта албайм. Каттабай эле койгонуңуз жакшы анда. Ошол себептен мүмкүн болсо көпчүлүк адамдарды паспорт копиясын сурап койгонуңуз жакшы болот. Паспорт копиясы аркылуу каттасаңыз, эгерде ал катталган болсо, такой человек есть деп чыгат ужочу. Ошол себептен мүмкүн болушунча паспорт копиясынын негизинде каттаганга аракет кылыңыз. Эгерде катталган болсо, ал дана чыгат. Эгерде башка ат менен катталган болсо, анда негизинен сиз билбедиңиз, чындап эле туурабы? Эгер айтпай койгон болсо, билбедиңиз, чын паспорт данный менен каттадыңыз, бирок чыкты. Ошол мисалы үчүн номери туура келсе, мурун катталган номери туура келсе, ал чыгат, бул катталган деп. Ал эми номери туура келбей калса, башка номерде катталган болсо, эми башка номерди берип атса, анда мындай адам катталган деп чыкпашы да мүмкүн. Ошол себептен муну өтө этияттык менен, кылдат менен карап текшерип коюш керек. Катталган болсо, акыркы жолу заказ кетирген күндөн 6 ай ичи заказ кетирбегенде гана өчүп кеткен. Ошол себептен акыркы жолу качан заказ кетиргенин билиш керек, качан төлөгөнүн билиш керек. Балким кимдирбөө каталогдун аягында заказ берип коет дагы, айдын аягында кийинки айда төлөгөн. Анда ошол моменттен баштап кийинки каталогдон ошол моменттен баштап эсептелиш керек болот. 6 ай дегенибиз бул 9 каталог, демек 6 ай ичи. Жана муну все-таки база аркылуу текшерип койгон туура болот. Тактап анан кийин гана каттаңыз. Эгерде ал мурун катталган болсо, катталып туруп бир да заказ кетирбеген болсо, анда 3 каталог ичи алып өчүп кетет. Ошондо сиз каттасаңыз боло берет. Бул урлукка жатпайт. Демек ал адам аны каттап койду, бирок караган жок. Демек ал эч кандай мындай караганда менет деле кетирген жок да. Каттады, бирок ага эч нерсе өтпөдү, түшүндүрбөдү, заказ берсең болот, ушундай болот деп. Продукция жөнүндө эле айтып бербеди, ал менет кетирбеди дальше. Менет кетирди, бирок аягына чыкпай койду, ал өчүп кетти. Эми сиз каттасаңыз боло берет. Компания тарабынан дагы эгерде өчүп кеткенден сиз каттасаңыз жазаланбайсыз. Перерегистрация боюнча эрежелер: апасы, бир туугандары катталган болсо, каттоого болбойт. Ошол себептен сиз апаңыз, эжеңиз, бир туугандарыңыз кимдир бирөө катталганбы деп сураңыз сөзсүз түрдө. Бул дагы сиз үчүн адат болуп калсын. Сиз катталгансызбы дейсиз, жок катталган эмес десе, же катталган 2 жыл мурун, 3 жыл мурун десе, ошодон бери заказ кетирдиңизби 2 жыл мурун, акыркы жолу качан кетирдиңиз, бул 2 жыл мурун деп айтса, ошол чындык болсо, анда каттасаңыз болот экен. Апасы, атасын да ошондой текшерип коюш керек болот, бир туугандарын. Бир туугандарыңыздан ким катталган деп сураш керек. Акыркы учурда заказ кетирип товар алып турабы, жокпу ошол катталган болсо. Эгер бир катталып коюп ал деле жок болуп кеткен болсо, анда өчүп кеткен, анда каттасаңыз боло берет.
өчүп кеткиче каттай албайсыз. Эгерде ошондой эле сиз каттагыңыз келсе, ошондой эле сизге ал катталгысы келсе, анда ал күтсүн. Кээ бир учурлар болот, мен силердин командаңарга өткүм келет, силер андай күчтүү экенсиңер дегендей мындай деп айтышы мүмкүн. Эгер ошондой эле өткүңүз келсе, анда бир вариант, наставниктер менен сүйлөшүңүз, макулдук берсе, компания аркылуу кылса болушу мүмкүн, да кайта албайбыз. Экинчи вариант бул 6 ай күтөсүз, 6 ай бою эч нерсе албайсыз, өчүп кетесиз, өчүп кеткенден кийин командаңыз бар болсо калып кетет, сиз нолдон ушул жакка катталып кайрадан баштайсыз. Ошого даяр болсоңуз катталсаңыз болот. Даяр болбосо каттала албайсыз деп эле айтасыз. Мен дайым ошентип эле айтам. Мына мисалы үчүн азыркы учурда бир адам күтүп атат, каттап койгон экен, үйрөткөн деле эмес экен, иштеген деле эмес экен, башка компанияда иштеп жүрүп мага сунуш кылып калды. Анан кийин мен айтып түшүндүрүп айырмасын көрсөтпесем, фабрик жакшы, мен кайра фабриктен иштейин дедилер. О, макул иштей бер дедилер. Мен сизден кеңеш сурап турсам болобу деди. Жок, сен директор менен иштейсиң дедик. Анан жок, ал мен директорумду тааныбайм деле, ал үйрөтпөйт деле, сабактар деле жок бизде. Мен мисалы үчүн бир-эки сабагына баргам, мындай кеде болуп калса сабагында жөн эле иш жөнүндө түшүндүрүп берет, кантип иштеш керек, кантип акча таш керек ошол эле. Сизде мен видеолоруңузду канчадан бери көрүп жүрөм, мен сиз менен иштешким келет деди. Анда күт дедик, азыр февраль болоюн деп калды, февралда өчүп кетет, ошондо катталса болот. Ушундай учурлар болуп турат, аларды каттасаңыз боло берет. Себеби ал азыркы учурда и так эле иштебей атат. Ошон үчүн жогорку жактан Кудайдын көз карашы менен караганда деле бул мыйзамдуу эле таза эле жол менен иштеп аткан жол болуп атат да. Паспорттогу ат менен гана каттаңыз дайым. Эгерде ал адам мурун башка жерде паспорт аты менен эмес, жолдоштун аты менен катталып алып, кийин өчүп кеткен болсо, мисалы үчүн, сиз каттадыңыз паспорттун аты менен, кандай бир претензия болсо, сиздики тууралуу чыгат. Жолдош менен эмес, айталы, эгер паспорт менен каттасаңыз, сиз дайым утуучу болосуз. Эгерде ал айталы, кече мисалы үчүн бир тууганын атынан, эжесинин атынан иштеп атты дейли, кийин катталган эмес, анан сизге паспорт данный менен катталды, анан тиги менин адам каттап алды деп чыкса, мына ал катталган эмес деп чыга берет. Ошол себептен туура сиздики тууралуу чыга берет, сиз урдаганга жатпайт ал. Латынча тамга менен да каттабаңыз, бул перерегистрация болуп эсептелинет. Ошол эле атты башкача өзгөртүп атканга барабар, жана кийин эртең документация жасаганда дагы чыгып калат, проблема болот. Эгерде мисалы үчүн жолдош катталган болсо, эртең аялыны өзүнүн атынан катталып аткан болсо, анан иштеп эртең айлыкка чыгарда, ал документ жөнөткөндө компанияга даана чыгат, ал лидер издебесе да чыгып калат, чыккандан кийин перерегистрация болгон экен дейт, компания муну карайт, сизди өчүрүп салат. Ошончо убакыт текке кеткен болот. Сиз эгерде ошону катталган болсоңуз, анан ошол адамыңыздан кур каласыз. Ошол себептен атасы, апасынын, жолдошунун атынан каттабаңыз. Бул дагы мыйзам бузуу болуп саналат, жана сиз жазаңызды аласыз, эгерде апасынын, атасынын, жолдошунун атынан каттасаңыз деле. Ар бир адамга күрөшүп отурбаңыз, эгерде ошондой эле наставнигин жамандап, ушундай десе, аны каттап алууга аракет кылбаңыз. Анткени дегенде урдалган адам баары бир иши жүрүшпөйт. Эгерде сиздин адамыңызды, мисалы үчүн, бир күндүрбөй каттап алды, бирок сиз далилдедиңиз, компания жаздыңыз, анан кийин компанияны өчүрүп салды, ал кайра эле жашырынып дагы эле барып алса, убактыңызды кетирип отурбаңыз. Албетте, ал ошол кайра чакырып, ошол менен иштеп аткан адамды жазалаган жакшы болот. Ал экинчи кылбас болот. Жакшы болмок эле, бирок кээ бир учурда өтө скандальный моменттер болсо, урушуп, талашып отурган убактыңызды кетирбеңиз. Анткени деген ал адам эртең жок болуп кетет. Биз көрүп эле жүрөбүз, талашып, урушуп, анан келген адам эртең иштебей кала берет да. Андан көрө таза келген адам жакшы иштейт. Убактыңызга убара болосуз жөндөн-жөнчө. Ошол себептен бул жерде таза урдалбай келген адам болсо жакшы болот да. Эгерде өзү сизге өтөм деп суранса, анда эмне? Мурунку командада эмне жакпай атат, билиңиз алгач. Бирок эсиңизде болсун, ар бир адам өзгөчө жаңылар, алар эч убакта көпчүлүк адамдар өзүнө жоопкерчилик албайт дагы, наставнигин эле күнөөлөй берет. Мен наставнигин билбейм, а сен эмнени билесиң? Сен YouTube'дан көрүп алсаң болот койсо. Наставнигим үйрөтсө жакшы эле да дейт. Өзү жоопкерчиликти мойнуна алып, мен өзүм үйрөнүп алсам деле болот. Мына Милан Батырхановдун сабактарын көрүп деле үйрөнүп алсам болот. Дебейт дагы, наставнигин күнөөлөй берген адамдар бар. Кээ бирлер наставниги сонун болуп, 1000 жардам берип, 1000 үйрөтүп атса дагы аракет кылбайт, кыймылдабайт. Ошо жада калса биздин командада менин директорлорум адамдар да ушинтип мага арыздангандар болот. Кийин ушинтип атат, бул эмне десем, директорлор анан айтышат чындыгын. Бул сабактарга катышат, анан жолугушуу уюштурганда, ушундай алганда келбей коет дейт. Шуну чакырам дейт, анан барсаң келбей коет, сен өткөрө бер дегендей мамиле кылат дейт. Анан тапшырмаларды берем, тапшырмаларды эч качан аткарбайт дейт. Анан эмне дейт? Мен мына тең тушум, мен экөөбүз бир убакта эле жазылганбыз, ал директор болуп кетти, мен дагы эле директор эмесмин. Наставник менен иштебей атат деп мага арызданган да. Анан мен ага көңүл бурбай койдум, убакытта билбей койдум дейт. Мына ушинтип күнөөлөгөндөр болот. Ошол себептен кээ бир учурларда эгер ал наставнигин жамандаса, бул жерде карап көрүңүз. Чындыкпы же жалганбы? Директорун таап бергени жардам бериңиз, мүмкүн болсо. Директорун таап берген жардам бергениңиз бул дагы эле жанагы кармический менеджментте карма топтогонуңузга барабар, Бул көбүнчө жаңылар билбеши мүмкүн, накладныйда ваш директор деп жазылып турган болот, телефон номери да жазылып турган болот. Жеке кабинетте дагы көрсө болот. Эгер накладной жок болсо, жеке кабинетке кирип, моя структура дегенди басып туруп караганда, асты жаңы караганда ваш наставник деп телефон номери, регистрациондук номери чыгат.
Ошон жардам менен байланышса болот. Ошону үйрөтүп айтып коюңуз. Эгерде директор билбесе, директор менен байланыштырып коюңуз мүмкүн болсо. Сизде номери бар болсо, мен көбүнчө номери бар болсо мен таанысам, көбүнчө ушул директор десе, таанысам, мен номерин таштап коем. Ушуга кайрылыңыз. Сиздин өсүүңүзгө эң кызыктар адам бул сиздин директоруңуз деп айтабыз. Эгерде ошондой эле кызыктар болбосо, анын үстүндөгү директор менен иштешиңиз деп айтабыз. Алда болбосо анын үстүндөгү менен иштешиңиз деп айтабыз. Наставник, директор иштешпесе, анын үстүндөгү наставник, лидер директорго кайрылыңыз деп үйрөтөбүз. Ошол себептен мына ушуга көңүл буруңуз. А жок, эгерде наставник ал менен иштебей атса, көп жагынан туура келбейт деп айтса, ошол чындык болсо карап көрүңүз. Анда 6 ай күтсүн, ушул гана жол. Шуну гана айтасыз. Анда 6 ай күт, 6 айын өчүп кеткенден кийин бизге келсең болот. Бул таза, бул биз таза жол менен иштейбиз деп айтыңыз. Мен жаман арам жолду жаман көрөм. Таза жол бул өчүп кетти, мына компанияда жок. Сиз уже каттасаңыз боло берет. Эми негизинен сабагыбыз бүттү. Мен ойлойм, сиз таза иштеп, 10 миңдеген адамдардан турган уюм куруп алууңузду каалап кетебиз. Эми сиз ушул сабактын жардамы менен түшүнүп калдыңыз. Таза иштеген учурда гана сизде рызкы болот, сизде береке болот. Сиздин акча тапкан кирешелериңиз андан да көбөйүп, командаларыңыз да дүркүрөп өсө берет. Эгерде сиз таза жол менен иштегениңизде гана. Арам жолго барсаңыз, сиздин ийгилик болуп аткан жерден, иш жакшы болуп аткан жерден барып эле бир убакта эле болбой кала берет, өзүнөн өзү токтоп кала берет ишиңиз. Ошол себептен таза жол менен иштешиңизди каалап кетебиз.